Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. قوله تعالى استعذ بالله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Allah subhanahu wa ta'ala'nın biz bardық insandарды ата-енесіне жақсылық қылуға бұйырдық деген аяты туралы. Анкабут сүресі 8-ci ayet. Abdullah bin Mes'ud قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر والدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu мынтип айтат, bir жол пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам, амалдардын кайсынысы Аллах үчүн эң сүйүктүү деп сурасам, ал парыз намаздарды өз убагында окуу деп жооп берди. Мен андан кийинчи деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата-энеге жакшылык кылуу деди. Мен дагы сурадым. Андан кийинчи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолунда казат кылуу деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин суроолорума ушинтип жооп берди. Эгер мен дагы сурасам, ал дагы жооп бермек. Сахих. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эмне экен? Ата-энеге жакшылык кылуу. Эгер ата-энеңиз алыс болсо, күнүгө чалып сурап туруңуз. Жакын болсо, күнүгө кирип туруңуз. Ата-эне өзгөчө карыганда эт жегиси келет, балык жегиси келет. Андыктан, урматтуу бир тууганым, мына ушул нерселерге көңүл буруп, ата-энеге жакшы мамиле кылууну Алла Таала ар бирибизге насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.